Assalamu alaikum. Урматтуу кыргыз эли. Бүгүнкү жума маарек болсун. Алла таала бүгүн кылып турган ибадаттарыбыз, намаздарды кабыл алган болсун. Ушумен катар эле мен дагы Кыргыз Республикасынын жараны катары президентибиз Садыр Нуркожоевичке кайрылып кетейин дедим. Жакында кабыл алган дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар тууралуу мыйзам долбоору биздин кыргыз элинин, мусулман элинин баягындай жалпы талабын эске албай кабыл алынды деп эсептейм. Ошон үчүн бул мыйзам долбоорун артка кайтарууңузду суранам. Эмне себептен? Себеби биз 70 жылдык атеист орду жашасак дагы биздин каныбызга сиңген Алланы таануу, динге ишенүү, Кудайга ишенүү ишенимин эч ким чыгара алган эмес экен. Эгемендүүлүк алгандан кийин массалык түрдө биз динибизге кайттык. Динибизге кайтканыбыздын себеби дагы жана туура динди кабыл алып, ушу ыйманга келип калышыбыздын себеби ушу дават маселеси болот. Бул кабыл алынган мыйзамда шашылыш 3 окуудан кабыл алган мыйзамда биздин негизги туура динибиздин жеткизишине себепкер болгон гаш маселеси, үйлөрдү кыдыруу, дават маселесине чектөө коюлуп атат. Динибиз ошончо жетип атат. Бүгүнкү күндө 3700ден ашык мечитибиз болсо, ошол мечиттер толуп ашып калышынын себеби дагы ошо дин менети, ошо дават, үйлөрдү кыдырып динге чакыруу менетинин негизинде болгон. Ошол себептен мен президенттен суранат элем, жеке Кыргыз Республикасынын жараны катары бул мыйзам долбоорун кол койбостон артка кайтарыңыз. Элиңиз мусулман эли, ушу мусулман элинин баягы суранычын эске аласыз деген ой менен сизге кайрылып атабыз. Алла таала баарыбызга туура түшүнүк берсин. Динибизге тоскоол болгондорго жана аны туура эмес түшүнүп аткандарга туура түшүнүк берип, ыйманга, динге кайтышына насип эткен болсун. Алла таала кыргыз элибизге тынчтык, өнүгүү, өсүү, токчулук, молчулук берген болсун.